Namaz оқығанда салам бергенге чейин кейбір риwаяттарда бардық эле учурларда дуа кылсаң болот экен. Аллахумма аллиф байна кулубина ва аслих дата байнина واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليها قابل لها وأتمها علينا деген дуа. Абу Даудта келет. Biz ақырын uzunураак болсо дагы кичинеден жаттай берсек, бир жумада жаттап алабыз. Анан өмүр бою Кудай кааласа окуп жүрө беребиз. Кийин алхамдулилlah бир жумада жаттасак, кийинки жумасында маанилерин түшүнүп алсак, анда таптакыр башка руханият. Я Алла, биздин жүрөктөрүбүздү бириктиргин дейт. Маанилерине көңүл буруңуз. Биринчи сураган ошол. Жүрөктөрүбүздү бириктиргин дейт. Жүрөктөрдүн биригүүсү канча маанилүү. Биздин жүрөгүбүз бир болсун. Аллахумма аллиф байна кулубина. Жүрөктөрдү бириктире турган зат Алла. Алладан башка эч ким бириктире албайт. Алла Таала Кур'анда пайгамбарыбызга кайрылып айткан. Лау анфакта ма фил арды жамиан ма аллафта байна кулубихим. Валакин Аллах аллафа байнахум. Эй Мухаммад, эгерде сен бүткүл жер жүзүндөгү байлыкты сарптасаң, сахабалардын жүрөктөрүн бириктире алмак эмессин. Бирок Алла өзү алардын жүрөктөрүн бириктирди дейт. Караңыз, улуу зат пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мынаке Алла Таала айтып атат, сен бириктире алмак эмессин дейт мына. Алла Таала бириктирди. Ошо Алладан биринчи сураганыбыз, я Алла, жүрөктөрүбүздү бир кылгын. Өз ара мамилелерибизди оңдоп берген. Алладан сурайлы, оңдоочу Алла, жоктон бар кылган, жашоо берген, ырыскы берген, акыл берген, бардык нерсени берген Алла эмне ортобуздагы мамилебизди оңдоп бере албайбы? Оңдоп бере алат. Ортобуздагы мамиле, аял менен күйөөсүнүн ортосундагы, ата-эне менен бала чаканын ортосундагы, бир туугандардын ортосундагы, кошуна колоңдордун ортосундагы, байлар менен кембагалдын ортосундагы мамиле, эркектер менен аялдардын ортосундагы, бийлик менен эл, калктын ортосундагы мамиле. Туугандар, мамилени Алла Таала, Алла Субханаху ва Таала оңдойт буну. Ва аслих дата байнина. Я Алла, биздин ортобуздагы мамилебизди оңдоп бергин деп суранып атабыз. Жана бизди я Алла тынчтыктын жолдоруна жолдогун деп. Алладан дайыма тынчтыкты сурайлы. Дайыма ошо тынчтыктын, аманчылыктын жолдорун Алла Тааладан сурайлы. Пайгамбарыбыз үйрөтүп атат мына. Андан кийин я Алла, бизди караңгылыктан куткаргын. Эмненин караңгылыгы? Капырлыктын караңгылыгы, ширктин караңгылыгы, текеберликтин караңгылыгы, билимсиз надандыктын, жахалаттын караңгылыгы, зулумдуктун караңгылыгы, караңгылыктар толтура. Ошолордун баарынан я Алла бизди куткаргын. Каяка? Жарыктыкка чыгаргын. Андан куткарып, жарыктыкка чыгаргын. Имандын жарыктыгына, адамгерчиликтин жарыктыгына, каниет, канаат, шүгүрчүлүк, гайраттуулуктун жарыкчылыгына, билимдин, таквалыктын, ынтымактын жарыкчылыгына чыгаргын. Абийирсиз иштерден, күнөө иштерден, фитналардан, ашкересинен дагы, жашыруунан дагы бизди сактагын дейт. Кара, канча күнөө иштери бар. Биз билген, көзгө көрүнүп турган, канча күнөө иштери бар, көзгө көрүнбөгөн. Канча фитналар бар, когалаң, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн. Ошолордун бардыгынан бизди сактагын деп. Жана я Алла береке бергин. Биздин көрүп жаткан көздөрүбүзгө, угуп турган кулактарыбызга, согуп турган жүрөктөрүбүзгө,
бала чакаларыбызга, аял жубайларыбызга береке бергин деп Алла Тааладан сураган. Жана биздин тообабызды кабыл кылгын. Анткени сен тооба кабыл кылуучу ырайымдуу затсың. Алла Тааладан тооба сурап, тообанын кабыл кылганын сурап, тооба кылып, жана бизди шүгүр кылуучулардан кылгын дейт. Неаматтарыңа алкыш айта турган, сана айта турган, ошолордун бардыгын я Алла моюндап кадырлай турган, барктай турган дардан кылгын бизди дейт. Жана бизге неаматыңды толуктап бергин. Неаматтын толугу бейиште болот деген сөз. Бу дүйнөдө канча нерсе берсе, бул толук неамат эмес. Неаматтын толугу жараткан Алла Таала бейишке киргизип толуктайт. Бу дүйнөдөгү башталышы. Ошон үчүн мына дуага биз көңүл бурайлы дагы, ушу дуага машаалла маани берип дуа кылып жүрөйлү.